Чөөлөр резиденцияга эмне издеп барышты? Талкуу жараткан куттуктоо. Эркекти эркек аялдар күнү менен куттуктадыбы? Пара алып жаткан жеринен сот кызматкери кармалды. 8 март мырзаларында майрамы болуп калганбы? Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абировдун шаардык кеңештин депутаты Айбар Султангазиевди 8 март эл аралык айымдар күнү менен куттуктаган. Бул боюнча Султангазиев өзүнүн Facebook баракчасына открытканы чыгарып, кубанып жаткандыгын билдирген пост жазган. Бул билдирүү социалдык тармакта тез тарап, айрымдары күлкү катары кабыл алса, кээ бири төрагага карата жасалган провокациялык иш деп баалашкан. Ал эми Айбар Султангазиевке кайрылганыбызда бул жерде эч кандай провокациялык иштер же кыпындай да саясат жок дейт. Мындай куттуктуу анын үй бүлө мүчөлөрүнө апасы жубайына келгенин, анын катарына мени да кошуп коюштур. Рахмат, менин көңүлүм көтөрүлүп калды деген тамашалуу жообун берди. Үй бүлөнүн баардыгын куттуктап аттыр биздин депутаттар. Мен келинчегиме өзүнчө, мамашамдын өзүнчө, анан мага да келиптир ушундай открытка. Эмне дейин, ушул шаардык кеңештин депутаттарына рахмат. Биринчи мындай реакциям күлкүм келди. 8 мартта жиберсе, 23 февралда эле жиберсе болмок. Анан ошол 23 февралда мен келинчегимди да куттуктап койсо болмок. Мен балдарымды куттуктап, уул эркек балдарымды куттуктап койсо болмок. Дагы айта турган сөзүм, эми мындай ойлодум да, мен кичине көңүлүм көтөрүлүп калды. Анан эл да настроенияларында көңүлдөрү көтөрүлүп, күлүп коюшсун деп Facebookка чыгарып койдум. Бир жумадан бери жазып 8000 штук колго жазганбыз ар биринчи. Анан жетишпей баратып, көчө күнү, мурда күнү биз партияларга бергенбиз. Байкелер могу өзүңөрдүн да билген айымдарыңарды куттуктап койгула, көчөңөрдөгүлөр депчи. Анан ошолордун арасынан чыккынчылык кылып бирөө ушуну жазып коюпту бул жерде. Жана Болотбек өзү жеке мындай жазган эмес да, билесиздер ошону. Ооба. Ошо бул жерде орусча айтмакчы, подставили да. Эме болду байке, бул жерде деген Айбар байке өзү, конечно, тамаша иретинде кабыл алды, ал жакшы байке экен. Мен да слышком. Ал түшүндү, баягы бирөө жаңылып калды деп. Бирок жана жазгандардан кетип атпайбы? Жазган кишилер поставлять этип койду да мунучу. Ошону кимдер жазышы мүмкүн? Сиз жеке кимдерге тапшырдыңыз эле? Партияларга бергенбиз, МТУгачы. Как раз биз уже таптык ким экенин. Атын айта аласызбы? Атын азыр эметпей туралы, өзү менен сүйлөшүп албай атабыз. Телефонду өчүрүп албай аткан, сүйлөшкөндөн кийин такташабыз. Саясатта достуктагы сүйүү дагы болбойт. Ал эми жашоодо баары мүмкүн. Элдик медиа порталы буга чейин бири-бирине ичи жылбай жүргөн саясатчы мырзалар менен айымдарга тамашалуу коллаж жасады. Элдик медиа порталы жалпы айымдарды эртеңки эл аралык 8 март аял затымы күнү менен куттуктайт. Ар атылган карышкырга 6000 сом, чөөгө 2000 сом төлөнөт экен. Мамлекеттик органдар аңчылардан ар кандай болбогон кагаздарды талап кылып жатып, чөөлөр таптакыр унутта калды. Азыркы учурда алардын саны дагы көбөйдү. Алардын адамдар менен малга тиш салуусу да күчөдү. Чөөлөр айылга ал тургай мамлекеттик резиденциянын өзүнө чейин түшүп келип, ээн эркин аралап жүрөт. Алардын уулуганын өкмөт башчысы деле угуп жатса керек. Мындай пикирин Алтынбек Сулайманов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ар кандай бюрократиялык ашыкча тоскоолдуктардан улам чөө аткан аңчылар акчасын ала албай жүрөт. Кызыктар деле болбой калышыптыр. Аңчылардын айтымында азыр чөөлөрдүн саны 25%га көбөйдү. Өткөн жылы 50 миллион сомдук чыгым келтирди. Ал эми өкмөт аларды атууга 6 миллион сом бөлгөн. Чөө өтө амалкөй жырткыч, аны атуу кыйын. Ошондуктан тоскоолдуктарды жоюп, атууга бөлүнгөн каражатты көбөйтүп, атылган чөөнүн баасын карышкырга теңөө керек деди депутат. Чөөлөр бүгүн элдин арасында эмес, мына жогору жакта жашагандар айтат, резиденциянын ичинде уулуп атат. Өкмөт башчысы ошол жерде угуп аткандыр, өкмөт башчысына айтыңыз. Биз эки буттуу чөөлөр менен күрөшөбүз деп, мына 4 аяктуу чөөлөрдү унутуп калдык окшойт. Бул аябай коркунучтуу болуп атат. Адамдар коркуп, жүрөктөрү түшүп атат. Айылдарда уулуп, жанагы жаш бала ыйлагандай, баягы адам өлгөндө ыйлай тургандай болуп ушундай түнү менен уулуп атышат.
өкмөт тез аранын ичинде ушул ыкчам чечимди кабыл алып, аңчыларга шартты түзүп, жана бюрократияны жоюп, тез арада мына акчасын көбөйтүп, ушул маселени чечиш керек. Антпесе эртең мына малды, элдин малы азыр бүт короодо, жайыттарга чыкканда дагы кыра башташат. Былтыркы 2018 жылы 50 миллион сомго чейин чыгым болуптур. Даараткананын ичинде эс учунан танып жаткан балдардын видеосу бардык соц тармактарда жарыяланды. Бул видеодо жерде тура албай сулап жаткандар Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетинин студенттери деген маалымат тараган. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз иликтеп келди. Социалдык тармактарда тарап жаткан дааратканадагы балдардын уктап жатканыбы же бир химиялык башка бир зыяндуу заттарды чегип алып баягы акыл эсинен танып жатканы белгисиз болгон видео тарап жатат. Ал видеонун чынтөгүнүн ушул жерде болгонбу же башка жерде болгонбу дегенин аныктоо үчүн ушул Улуттук университеттин алдындагы юридика факультетинде келдик. Бул жерден азыр директоруна жана ушул эле жалпы эле жамаатка, студенттерге суроо берип, дал ушул жерде болгонбу, болгон болсо кандай ошол студенттерге чара көрүлдү деген сыяктуу суроолорду узатып көрөлү. Мына кечээки Улуттук университеттин юридикалык факультетинин студенттери жаткан жер, мына күзгү дал ушул жерден болгон. Бул деген бир ай мурда болгон окуя турбайбы ошондой? Сиз билбейм. Такыр билбейсизби? Ну, мы сейчас разбираемся, начинаем разбираться. Теперь, да, только? Ну, теперь я не знаю, вот это прошло, теперь будем разбираться. Ну, мне просто астындагы охранаңыз айтты да, было дело, говорит, было дело, что скорый келген, бардыгы болгон, не знаю, вот я не знаю. Кандай ошо балдарга чара көрүлгөн эмес беле? Жок, мы сейчас разбираемся. Все? Ну, это давно было уже? Когда было давно это? Ну, когда это было? Ну, не дежурил ты, да. Кыргыз Улуттук университетинин ректору өзүнүн иш ордуна жок болгонуна байланыштуу азыр ошо окуу тарбия иштери боюнча проректорго дагы кайрылуу жасап көрөт. Киши жокпу бул жакта азыр? Качан келип калат? Сот аткаруучулар пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы маалымдады. Билдирүүгө ылайык аталган кызматка Бир Жаран Чүй облусунун Москва райондук соту аткаруучуларга карата арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында сот аткаруучулар кызматынан пайдаланып, камакка алынган мүлкүн кайтарып беребиз деп шантаж кылып 50 000 сом пара талап кылып жатышканын жазган. Бул арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин опузалап акча талап кылуу менен катталган. 4 мартта ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында ага сот аткаруучу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына жеткирилди.